Zar bolup seni elesиңe bir özüңdü tеңеп yıldızlarga almaштырбаймын seni hiç kimge tеңен seni жогазынга гүлүн ачкан жаш бутакка ерте жазда бүрүн чачкан теңеп сени жылдыздарга бүлбүлдөгөн теңем күнгө көк мекинде нурун чачкан канча сапсага мен алыстан зар болуп сени элесиңе bir özüңdü tеңеп yıldızlarga almaштырбаймын seni hiç kimge канча сапсага мен алыстан zar bolup seni элесиңе bir özüңdü tеңеп yıldızlarga almaштырбаймын seni hiç kimge мен алыстан zar bolup senin элесиңе bir özüңdü tеңеп yıldızlarga almaштырбаймын seni hiç kimge bir özüңdü tеңеп yıldızlarga almaштырбаймын seni hiç kimge Mekенибизде saat 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу угармандарыбыз. Бүгүн күнгө бейшемби, саатыбыздын жебеси 18:00 көрсөтүүдө. Демек адаттагыдай эле биздин үй бүлөлүк Окей радиосунда Ашар уктуруусу орун алат. Алып баруучулары биз психологдор Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Музара Мамытова. Кутман кеч биздин сүйүктүү, бизди дайыма угуп турган жаңы да угармандарыбызга салам айтабыз. Окей радионун студиясынан биздин түз эфирге келиңиздер, чогуу угуп суроолоруңарды берип, жана чогуу катышууга даярдангыла. Бүгүн 1 саат бою сизде эң сонун мүмкүнчүлүк болот. Психологдун кеңешинен колдонуп калсаңыз болот. Өзүңүздүн жүрөк өйгөн сурооңузду деги эле жүрөк өйбөсө дагы Ашар уктуруусун аты айтып тургандай кол кабыш кылып кетсеңиз болот. Пикириңизди айтыңыз. Бүгүнкү биз сөз кылып аткан темабызга жараша өз оюңузду да ортого салсаңыз болот. Айтор бизден уктурууну келип кооздоп кетиңиз. Бизге алып келүүчү сандарды атап өтөлү. Бул WhatsApp кызматыбыз 0705 53 16 64 болсо, ал эми түз байланышка 91 19 19 сандары аркылуу чыксаңыз болот. Линиябыз бош демекчибиз. Биздин бүгүн биз мындан сырткары биз Facebook баракчасында да түз эфирдебиз, ардактуу угармандар. Ал жакка да кош келиңиздер. Facebook аркылуу дагы өзүңөрдүн сурооңорду берип, айтор ал жакта дагы активдүү катышсаңар болот. Бүгүн бизде эмне? Негизи эле уктуруубуздун айдын 3-жумасында биз кайсы бир замандашыбыздын
макулдугу менен көйгөйүн алабыз дагы ошол көйгөйдүн үстүнөн психологиялык талдоо же болбосо анализ жүргүзөбүз. Анткени бул жашоодо көйгөйлөрүбүз көбүнчө бири бирибиздикине окшош, жашоо шарттарыбыз, кээде биз туш болгон кырдаалдар кайталанган сыяктуу. Ошол себептен биз чечип алганбыз айына бир жолу кайсы бир көйгөйдү ортого салып ошол көйгөйдү талдайлы. Анан бул нерседен башка угармандар дагы өзүнүн көйгөйү менен салыштырып көрүп, эмнеге болуп атканын, андан кантип чыкса болот, мына ушул жөнүндө ойлонууга, бүтүм чыгарууга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Анда эмесе бүгүн биз сөз кыла турган кырдаалды бизге азыр Узар эже баяндап берет. Биздин угармандарыбыз абдан азыр бир аз толкунданып кеттим, анткени ушул биздин эфирдин алдында Сейил айткандай психологиялык анализ талдоонун алдында мен бир мындай кубаныч менен бөлүшүп кетким келип атат. Сейилди бүгүн туулган күнү менен куттуктап өтпөсөм болбойт. Анткени маңдайымда отурат, абдан кубанычтамын. Бүгүн менин кесиптешим, менин сиңдим көптөн бери бири бирибизди жакшы таанып, чогуу керек болсо билим алып дагы көп жерден чогуу иштешип келаткан менин сиңдим, курбум десем да болот. Сейил туулган күнүң менен чоң жакшы бир жаңылыктан баштайлы. Андан кийин ушул биздин угарманыбыздын суроосуна, анын ушу көйгөйүнө өтөлүү. Негизи бул угарманыбыз үй бүлөлүү, күйөөсү бар жана 3 баласы бар. Өзү жаш курагы 31-де, 3 баласы бар. Эң улуу баласы мектепте окуйт, 1-классты бүтүп атат быйыл. Андан кийинки экөө кичирээк үйдө. Анан бул айым күйөөсү менен, үй бүлөсү менен чогуу кайын журттун ошо кайнатасынын үйүндө чогуу жашап келишкен. Анан азыр так эстей албай атам үйлөнгөндөрүнө канча убакыт болду, бирок башынан эле ушул кайната, кайненеси менен чогуу турушат да. Анан бул айым абдан таланттуу дегим келип атат. Чыгарма, анткени эми үйдүн тиричилигин майын чыгарат дегендей, айымдын, аялдын иштерин баарын билет, таза, ушунчалык балдарын тарбиясын берүүдө аябай аракет кылып келет. Ушул жагынан дагы башка жагындагы ушундай дайыма өсүү болуп турууга даяр айым. Бирок тилекке каршы ушул ата-энеси менен, кайнатасы, кайненеси менен чогуу тургандан ал адамдар улуу адамдар, анан алардын өздөрүнүн бир мүнөзү бар, түшүнбөстүктөр болуп кетет, арада нааразычылыктар болуп кетет. Анан ушул айымга карата бир контроль, мындай көзөмөлгө алып тургандай эле аракет кылуу менен мамиле кылышат экен. Айтканы боюнча кайда бардың, качан келесиң, каякта жүрөсүң, өзүнчө бул айым тыйын тапканга аракет кылат. Күйөөсү толук үй бүлөсүнө баарына кам көргөн болсо, бул айым болсо жана кийим тигип ушундай иш менен алек. Анан аны аракет кылып, аны дагы бир сатып, жана өзүнө керектүүсүн алганга, бир тыйын топтоп турганга аракет кылган айым да. Бирок кайын журту ушул негизи кайната тараптан өзгөчө ушундай сөздөр болуп кетет экен, улуу адамдан. Анан ошого негизи чыдамдуу, абдан чыдамдуу айым өзүн кармаганга аракет кылат. Бирок акыркы учурларда өзүн кармана албай, жооп берип, ачууланып, анан кайра өкүнүп, балдарына, анан бизде кандай реакция кандай болуп кетет? Бирөөгө ачуулансак, биздин манайыбыз бузулса, анда башка бирөөдөн чыгарабыз. Анан эгерде балдарыбыз бар болсо, анда көп учурда мен айтат элем, даже сөзсүз балдардан чыгарабыз. Аларды жөн турган жерден ошо ачууланып, алардын ойногондорун, мындай бир аз бейбаш болуп кеткендерин же кыймылдагандарын, жүгүргөн, кыйкыргандарын ызы чуу деп, анан акырынгыла деп тыйып, ушинтип чыдабай да кетебиз да. Ошол себептен бул айым көп учурда капаланат, өзүн кайра эле күнөөлөйт. Ошондой айтып койгонуна, катуураак жооп бергенине,
ошо кайра кандай андай кылбай эле койсом болмок деген өкүнүү менен дагы келип ушундай кыйналып келет. Бирок азыркы күндө ден соолугу дагы жакшы эмес. Ошол анализ тапшырган экен, бирок ден соолугу ошо стресстен, бул бирден бир себеби биз айтып келебиз, жана кандай эле жан дүйнөнүн жабыркаганы, кыйналганы адам стресстен дистресска өтүп, дистресстен анан дагы өрчүп кетиши мүмкүн. Ошондой абалда болгондой болуп атат азыр. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүн биз көп биздин замандаштарыбыз өйдөдө сен айтып кеткендей Сейил ушундай эле окшош кыйынчылыктан өтүп атса керек. Ушундай кырдаал болбой койбойт. Анан чыгуу жолдору кандай эми мындай учурда эмне кылса болот дегендин үстүндө бүгүн сөз кылсак, анан күйөөсү, мен абдан кубандым. Күйөөсү тил табышып бири-бирин мындай аракет кылат көтөргөнгө, бири-бирин кандай көңүл буруп, баягы аяоо мамиле кылып күйөөсү түшүнгөнүнө мен аябай кубанып атам. Бирок күйөөсү ата энесине албетте эми урмат сый менен ата энесин урматтап сыйлаган эркек катары аларга каршы эч сөз айта албайт деп түшүнүп атам. Анан мен өзүнчө бөлүнүп кеткенге шарт жок деди. Эч кандай шарт жок, чогуу эле турушубуз керек дегенди айтты да. Ошондо баштасак болот. Эми кандай кылып биз бул айымга кандай жардам бере алабыз, кандай кеңеш бере алабызбы, же бир кандай чыгуу жолдор бар бул жакта, ошону да карап чыксак. Анткени бөлүнүп кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Ал эми жанакындай улуу адам, эми өзүн башкара албаган, жанакы баары бир эле майда чүйдө кийлешип ушундай адамдар бар го арабызда. Кандай кылсак деп ушул угармандарыбыздан дагы ойлорду да кеп кеңеш керек. Сиздер да жибергиле, биз дагы эфир бүткүчө өзүбүздүн оюбузду айтып кетебиз албетте. Анткени биз бул кырдаалды кандай көрүп атабыз, кандай чыгуу жолун көрөбүз. Бирок эми сиздер дагы угармандарыбыз чалып, жазып, түз эфирге да чыксаңар болот, СМС жиберсеңер болот. Анан катышкыла. Анан биздин ушул бизди угуп аткан айым кимдин ушул азыркы көйгөйүн айтып аткан болсок, эгерде сизде кошумчаңыз бар болсо, анда түз эфирге СМС жибере бериңиз WhatsApp аркылуу радиого. Анан биз дагы аны кошумча карап кетебиз. Демек, бул жерде 30 жаштагы келин кайын журту менен чогуу турат. Күйөөсү менен мамилеси жакшы, бирок кайнатанын катуулугу, алардын кийлигишкени бул келиндин ден соолугуна таасир берип, бүгүнкү күндө өзүнүн маанайын балдарга дагы өткөрүүдө экен. Демек, бул келин эмне кылышы керек? Бул кырдаалдан кантип чыкса болот? Бөлүнүүгө эч кандай шарт жок. Ушул кырдаалда, ушундай жашоо шартында кантип өзүнүн саламаттыгын, денелик саламаттыгын, жан дүйнөсүнүн саламаттыгын коргоп кала алат? Чындыгында өтө мындай караганда кандай чыгуу жолу болушу мүмкүн деген бир туңгуюкка калып калгандай сүрөт деп айтсак болот. Бирок мен ойлойм, үмүт бар, чыгуу жолу бар. Бул жөнүндө бүгүн саатыбыз бүткүчө чогуу ойлонолу, ардактуу угармандар. Сиз дагы балким өзүңүз кайын журтуңуз менен чогуу турасыз, ушундай кырдаалга кабылган чыгарсыз, же болбосо башыңыздан өткөн чыгар, кантип көтөрдүңүз эле, кантип өзүңүзгө өзүңүз жардам бердиңиз эле. Мына ушул жөнүндө өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн окуяңыз болсо, же кеп кеңешиңиз болсо, анда биздин WhatsApp кызматыбыз 0705 53 16 64 түз байланышка да чыгыңыз. Балким улуу адам болсоңуз деле чыгып туруп, улуу адамдар эмнени күтөт, эмне үчүн кийлигишет, кийлигишпей, алардын табияты, алардын калуусу эмне болуп атат бул учурда, келинден кандай мамилени күтөт, же болбосо келин болсоңуз кайнатаңыз менен кантип тил табышып келатасыз, чогуу жашап аткан болсоңуз деги эле келиңиз ортого салып, бизди азыр бул угарманыбыз, замандашыбыз угуп атат. Ар бир кеп кеңешке, ар бир шыктандыруу сөздөрүнө, дем бере турган сөздөргө ал кубанычта болот деп үмүттөнөм. Ошондуктан келгиле, 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматы болсо, түз эфирдеги 91 19 19 сандарында. Дагы кошумча маалымат берип кетейин Сейил, бул көйгөй тууралуу. Ошондо мен жеке мындай азыркы көйгөйүн айтып берүүдө дагы бир маалыматка кошумча айткым келип атат. Бул деталь абдан
маанилүү деп ойлойм. Эмнени каалайсыз? Сиз кандайды каалайсыз? Сиз сизге болгон мындай кайнатаңыздан, кайненеңизден кандай көңүл буруу же эмнени каалайсыз, эмнени күтөсүз десем, жөн эле мени тим эле койсо дейт, кийлишпей. Мен дейт эч мындай терс сөздү айтпай, сын пикирди да айтпай, тим эле койсо, мен өзүм тим эле жүгүрүп өзүм жазайм эже дейт. Ушунчалык мындай берилип жазайм, иштейм дейт. Кадимкидей баягы унчукпай койсо дагы мейли сөз менен көтөрбөсүн, бирок кийлишпесин, токтотпосун. Көйгөй жаратуу болбосо, анда ушундай жагынан деле салым кошо алат экен да адам, унчукпай койсо деле. Эгерде унчукпай кое албай жанакындай сөздү айтып кийлишүү, бунун баары абдан мындай жагымсыз нерсе болуп атат улуу адамдар тараптан. Демек, эч ким тийбесе, мен өзүнчө эле бир өсүп ачыла турган гүлдөй да. Бирок эгерде шыктандыруу сөз укса, андан бетер кел кыла кой өзүң, биз кийлишпейбиз, эмнени жазап атасың, биз сага ишенебиз, эми сен биздин канчадан бери, мына 9 жылдан бери чогуу турат экен, кайната кайненеси менен. Ошончо жылдан бери кантип эми авторитеттүү келин болбосун, мындай өзүнүн кызындай эле ишеничке кирип калгандай эле болуптур, кирип калгандай деңгээлге жетти деп ойлойм. Анан өзүнө кантип ушул мындай ишеним эле артып койсо да, кыла кой кызым, сен эми баягы бизди караба, биз эми сүйлөп коебуз, ошентип биз эми бизден чыгып кетет, биз эми байкабайбыз, эми карыдык, өзүбүздү тыя албайт экенбиз, эми бирок сен эч кандай эме баягы мындай жаман ойлобостон ишин кыла кой десе, анда бул айым мындай өсө турган таланттуу, жөндөмдүү, дагы бир башка нерсени, керек болсо ошо курстарды окуп жүргөн дагы угуп калам. Башка курстарды онлайн мен билим алгым келет деген 3 бала менен тарбияны кандай тарбия бериш керек балдарга деп ар дайым активдүү катышып ушундай суроолорун берип келет. Анан бизди көптөн бери угуп жүргөн угарманыбыз да. Демек, адамга эмне керек? Адамга жөн эле жылуу сөз керек. Адамдыга тийишип, сын пикир айтпай, токтотпой, аны басынтпай, мындай оозубуздан чыккан сөз, мындай эмне сөздөр чыгып атат, анда кичине көзөмөлгө алып койсок абдан жакшы болот деп ойлойм. Ооба, азыр ойлоп кеттим да, негизи эле үй бүлөнүн туура пайдубал курушуу, үй бүлөнүн туура функциясы, үй бүлөнүн функциясы туура иштеши үчүн ар бир үй бүлө өзүнчө жашаш керек да. Негизи эң сонун варианты, эң сонун кандай десем, чыгуу жолу бул албетте өзүнчө, ар бир үй бүлө өзүнчө чаккан мамлекет жана ар бир үй бүлө өзүнчө түтүн булатканы жакшы. Албетте ата-эне таптакыр алы кетип мындай багууга муктаж болуп калгычакты, өз чайын өзү кайнатып иче албай калгычакты деп айтсак болот го дейм. Өзүнчө жашаганы жакшы болчу. Бирок бул кырдаалда 5 кол тең эмес, өзүнчө жашоого мүмкүн эмес деп аткандан кийин, демек бул жерде эки үй бүлө бир чатырдын алдында болуп аткан соң, анда улуумун акылмандуулук менен, баягы улуумун өзүнүн бир кыракылын көргөзүп, макул эми чогуу туруп атабыз, келин колунан келишинче кызмат кылып атат деп чын эле Узаржы айткандай, эркиндик берип койсо. Балдар, силер чоңойдуңар, өзүңөр балалуу болдуңар, балдарыңар чоңоюп калды. Бизге силердин кабак кашыңардын ачык болгону, ысык чайыңарды жылмайып сунганыңар эле керек. Калганын өзүңөр чечкиле, өзүңөр кеңешкиле, ынтымактуу жашап атканыңардын өзү эле бизге чоң ырыскы деген сыяктуу мындай бөлүнө албагандайын ушундай бир атмосфераны, ушундай бир жагдайды жаратып бергенге улуумун аябай аракет кылса сонун болмок деп ойлоп кеттим да, чындыгында сиз айтып берип аткандайчы. Анан келиндин жанагы мени жөн эле эркин койсо, кийлигишпей эле койсо деген жерден мен кантип өзүмдү да көрүп кеттим. Менимче психологиялык тибибиз окшошураак окшойт деп койдум да. Анткени мага дагы мейли үйдөбү, мейли жумуштабы, эгер мага ар бир нерсеме кийлигишип, ар бир нерсени айтып, ар бир нерсени көзөмөлдөгөндө, мен тескерисинче мендеги чыгармачылык, мендеги жумушка болгон каалоо, мендеги бир ичимдеги мотивация тескерисинче жоголот да.
мага качан эркиндикти бергенде, мага качан ишенимди артканда, мага качан шыктандыруу сөзүн айтканда, ушул келин айткандай мен дагы гүлдөп өсүп ушунчалык сонун сезем өзүмдүчү. Демек көп учурда улуу муун, бүгүн улуу муунга көбүрөөк эмнегедир кайрылат окшойбуз деп атам, жаштарга эркиндик бергенге аракет кылсак. Азыркы муун мурункудай эмес. Азыркы муун көбүрөөк эркиндикти каалашат. Мен ойлойм, эгер ушул нерсени эске алганда көптөгөн үй бүлөлөрдө чогуу жашап аткан эки муундун ортосунда, анткени чогуу жашап аткан үй бүлөлөр аябагандай көп, кичүү баланы кетирбейбиз, эч кандай бөлүнүүгө шартыбыз жок деген кырдаалда, ошондой шартта болсоңор, анда жок эле дегенде ар бир адамдын бир чатыр астында жашап атса дагы өзүнүн аймагы болушуна, өзүнүн кызыкчылыктары, өзүнүн бир убакыт өзү үчүн убакыт алуусуна, айтор адамдын өзү үчүн убакыт бөлүүсүнө, деги эле өз жашоосунун болушуна өлгө түзүп берсек, менимче чогуу жашоонун өзү кыйынчылык деле болбосо керек деп кеттим да. Жеке аймак жөнүндө да айта кетсек, керек болсо жубайлар чогуу жашап атып дагы, алар жубайлар, бирок ар бирөөнүн өзүнүн жеке аймагы болууга тийиш. Таптакыр эле үйлөндүкпү, мен сен болушум керек, сен мен болушум керек деген бул туура эмес. Эки башка инсан, эки башка кызыкчылыктар, эки башка ой пикир, эки башка жашоо, эки башка ой жүгүртүү. Демек ар бир адамдын өзүнүн жеке аймагы бар. Ошол жеке аймагында болууга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Келин бул ошондой инсан. Келин бул өз каалоолору бар, сезимдери бар. Келин бул чарчайт, келин кээде идиш жугусу келбейт, келин кээде тескерисинче аябай баарын кылгысы келет дегендей. Кыскасы бир инсан катары жөн эле келин же болбосо үйгө келип оокат кылуучу бир жумушчу, бир күч катары эмес, ушул бир биздин үй бүлөгө келген баш, биздин башыбызга баш болуп кошулду. Менин уулум сүйүп кабыл алган, менин неберелеримдин апасы деп билбейм. Келинге карата мамилебиз менен да иштешсек эң сонун болмок. Ооба, дагы бир кошумча маалымат жиберди ушу азыркы биздин угарманыбыз. Улуу кайнагам өзүнчө турат, биз менен чогуу кайним, абысыным, балдары менен 3 үй бүлө чогуу турабыз дейт. Ой, анда эмне үчүн бөлүнгөнгө мүмкүнчүлүк жок? Кызык. Ошондо улуу кайнагасы өзүнчө турат. Анда 3 мамлекет бир территорияда жашап аткандай экен, Ооба. Чогуу кайним, абысыным, балдары менен 3 үй бүлө болуп чогуу турабыз дейт. Булар ортоңкусу болуп атса, кичи кайны. Адатта кичүүсү бөлүнгөнгө шарт жок деп айтса болот эле. Анан булар анда бул маселени кабыргасынан коюп эле ата-энени акырындык менен көндүрүш керек го дейм да. Биз бөлүнөбүз депчи. Ооба, мен мындай деп ойлоп атам да, бул кырдаалда аябай чоң роль ойногон бир адам бар да. Чече турган бир адам бар. Бул айымдын күйөөсү, жолдошу. Ошол эле адам. Анткени келин кайнатасы менен, кайненеси менен сый эле болгону жакшы го. Эгерде алар тараптан жакшы бир сый болбой атса, анда келин өз тарабынан бир көйгөйдү дагы өрчүтүп кетпеш үчүн аларга бир өзүн мындай өзүн же баалабаса, же аны тим эле койбосо өзүнүн жайына, демек бул жакта кийлеше турган суроону сен айткандай кабыргасынан кое турган күйөө бар. Ошол күйөөсү мындай атасына жеткилеңдүү, жакшы бир түшүнүктүү айтып, ушундай болуп атат, маселе ушундай деп, анткени келинчегинин абалын көрүп атат да, ооруп атканын да көрүп атат. Ушундай ушул нерседен улам өзү да сезимтал айым. Анан жанакындай ыйлап жиберет, ушундай бир учурда кыйналып өзүн кармай албай кетип атат да. Көп ыйлагандан бул уже мага психосоматика, дистресстин абалы мындай өрчүп аткан, депрессия эмес, бирок депрессия чейинки абалда деп мен баа берет элем да, азыркы көйгөй кырдаалды ден соолугуна байланыштуу.
бизди бөлбөй кичисин дейт, бөлөбүз деп көнбөй жатат дейт, кичисин бөлөт экен, а бирок ортоңкусун калтырат экен. Ошондо демек себеби бар. Мен ойлоп атам да, бул келин ыңгайлуу келин, ыңгайлуу келинсиз. Анда сиз ыңгайсыз болгонго аракет кылыңыз. Албетте муну менен биз жамандык кылыңыз, өчөшүңүз, терс кыялыңызды көргөзүңүз. Негизичи адамдардын бир түрү бар, баарына ыңгайлуу болгонго аракет кылышат да. Бул туура эмес менимче. Бул ыңгайлуу болуш мүмкүн эмес баардык адамдарга. Анда сенин өзүңдүн жеке жашооң жок да. Анда сен өзүңдүн сендигиң жок. Мисалы мен Сейил баарына ыңгайлуу болсом, анда менин Сейил деген инсандыгым, мени жаратуучу менин бир өз кызыкчылыктарым, өзүмдүн вазипам, өзүмдүн максаттарым, анда мен жокмун да. Анда мен жөн гана адамдар колдоно турган буюмдан айырмам жок деп эсептейм да. Билбейм Узар эжеси кандай ойдосуз, бирок бул жерде сөз ата-энени сыйлабай коюш керек, калтырып коюш керек деген эмес таптакыр да. Демек эмне үчүн бөлбөйт атат, ойлонуп көрүңүз. Анткени балким сиз аябай ыңгайлуу келинсиз да. Анан керек болсо биз Узар эже экөөбүз кичүүлөрдү да бөлүнүп жашоого чакырабыз. Билбейм, бизди ур тепкиге алышыңар мүмкүн, бирок кичүүлөр да бөлүнүшү керек. Ата-эне алдуу күчтүү кезде кичүүлөр өзүнчө түтүн булатып, өзүнчө мамлекет куруп, өзүнчө үйрөнүп, өзүнчө чалынып жыгылып, өзүнчө айтор, кыскасы өз алдынча мамлекет болгонго аракет кылышы керек. Бул жерде күчүү улуу жөнүндө сөз болгон сөздү козгобой эле, негизи эле үй бүлө өзүнчө жашашы керек деп айтат элек да. Жок дегенде мейли ошол эле айылда, бирок кошуна көчөдө дегендей. Ооба, анан барып жардамын көрсөтүп турат. Жардам көрсөтүп, тамагын жасап, үйлөрүн жыйнап берип, кечинде өзүнүн төшөгүнө, өзүнүн үйүнө барып бутун кенен сунуп жаткыдай. Ооба, сөзсүз. Бирок тилекке каршы бул ыңгайлуу деп көрүп келет. Биздин элде ушундай бир түшүнүк бар го, баары сөзсүз чогуу туруш керек, баарыбызга орун жетет. Көп учурда ата-энелер көзөмөлдүү мындай токтото албай, мен ошо балам үй бүлөсү менен чогуу неберелерим көз алдымда турсун, мен көрүп турушум керек. Эч жака жылбай, каяка барасыңар, каяктагы кошуна көчө, могу жерге тургула барыңар деп, анан албетте көптөр бөлүнүп кеткенде дагы каражат керек, балким бир батирге чыгат, же өзүнчө үй салыш керек, же бир кыскасы чогуу турганда дагы бул жактан каражатты мындай бекер каражат кетпейт, расход болбойт, ошон үчүн баарыбыз чогуу турабыз деген каалоо менен. Бирок ортодо келишпестик жаралып атпайбы, ортодо биримдик бузулуп атпайбы, ортодо баары бир улуу адамдар балдарга азалакка тийип атат, өзүнүн ден соолугуна. Ооба, ошон үчүн баары бир бул суроону улуу ата, улуу апа кандай өзгөрүп мамилесин жакшыртканга аракет кылат деп айтууга оор. Анткени улуу адамдар негизи эле өздөрүн көп учурда туура кылып атабыз, ооба биз ошондой адамдарбыз, кандай болсо ошондой кабыл алууга деп келет. Бирок кичүүлөр аракет кылган сайын алар өзгөрбөгөн үчүн бул дагы мындай көйгөй өрчүп кетип, дагы мындай келечекте дагы бир башка чоңураак көйгөйгө айланып кетпейби деген ойда. Анан балдар көрүп атат, ооба, апасынын кыйналгандарын, балдарга ачуусу келип кетип атат. Балдар менен дагы өзүнчө убакыт өткөрүш керек. 3 бала, бир эле бала эмес. Ар бирөөсүнө убакыт бөлүп, баласы окуп атса онлайн сабакка жардам берип, андан тышкары мектепке алып барып келип, азыр эстеп атам, ошо баласы дагы апасы катуу айтып аны урушуп жибергенде кадимкидей унчукпай бир жерди карап туруп калат дейт да, коркот дейт. Качан мен эмне деп айтып эм дегенсип, баягы бала чөчүп калгандай эле да, коркуп мындай көп эле балдар албетте психикасы мындан жабыркашы мүмкүн. Ошон үчүн деги эле биз өзүбүздүн оюбуздан чыгарган жокпуз. Бизди угуп аткан угармандар, биз чын эле көп адамдардын жашоосунда ушундай эле окшош көйгөйлөр жаралып, аны чече албастан өздөрү дагы, туугандары дагы бири бирине нааразы болуп,
ортодо жакшы аракет, биримдик, сүйүү жок болуп анан ушундай айлам кетти дегенде акыркы уже учурда кайрылганда көп учурда алар айла жок, ошондой келишпестикке душар болушат да. Ошон үчүн алдын ала ойлонуп бир жакшы мейли азыртан деле бир мамилени сактап калууга мүмкүнчүлүк бар го деп ойлойм. Бизге келген каттарга көңүл буралы да анан бир музыкалык тыным алалы. Саламатсыздарбы, Окей радиосу Ашар, сиздерди сагындык дейт. Сейлеже туулган күнүңүз менен куттуктайм деп мына Зареже бардык сырды ачып салды. Өмүрлүү болуңуз, ар дайым эл керегине жарап жүрө бериңиз, ишиңиздерге ийгилик. Биз сиздер менен биз дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Салам WhatsApp'тан гана жиберсем болобу дейт. Азыр бизде салам жиберүү сааты эмес, бизде Ашар уктуруусу болуп жатат. Өзүңүздүн азыркы талкуулап жаткан сөзүбүзгө пикириңизди жазсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Өзүнчө жашоо керек дегенибиз абдан туура, бирок кыргыздарда көпчүлүгү ал нерсени түшүнүшпөйт. Тескерисинче келин оокат кылсын, жазасын деген түшүнүктө. Мен дагы өз алдымча кийлигишпесе жакшы оокат кылам. Көңүлдүү 7 жыл кайын журт менен жашадым, кысылып, эркин эмес жашадым. Азыр өз алдынча турабыз, клеткадан бошонгон чымчыктай эле болгом дейт. Сизге дагы бир суроо салгым келип атат да, кантип өзүнчө бөлүнө алдыңар? Мен да ушу суроону берим келип кетти. Балким биздин бүгүнкү көйгөйүн ортолого салган замандашыбыз келин ошол сиздин тажрыйбаңызды угуп, өзү да ошол ыкманы колдонуп көрөр. Күйөөңүздү кантип макул кылдыңыз, кантип бөлүндүңөр? Бизде эфир бүткүчөктү жазып кетсеңиз же үн менен деле жөнөтүйсеңиз биз эфирде угузуп коебуз, жазсаңыз да болот. Анда бир ырууга
Окей радиосу бекем үй бүлөчү. Менин үй бүлөм, менин чебим. Аял болбосо коломто жетимсирейт. Окей радиосу. Үй бүлөлүк радио. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба Ашар. Ашар уктуруу сөз ишин улантат, ардактуу угармандарыбыз. Бүгүн студияда адаттагыдай эле психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Бүгүн биз 30 жаштагы келиндин оңой эмес кырдаалын карап атабыз. Ал 9 жылдан бери кайын журтунун кичүү кайниси менен бирге, кыскача айтканда 3 үй бүлө бир чатырдын алдында жашайт жана бүгүнкү күндө ден соолугу бузулган, балдарга да мунун залакасы тийүүдө, өзүнүн маанайы субдепрессивдүү, башкача айтканда депрессия абалында турат деп, депрессиянын алдында турат деп да айтсак болот. Мына ушундай кырдаалда ал келин эмне кылса болот? Бул нерсени эртеден бери талкуулап жатабыз. Угармандар да өз пикирин ортого салууда. Мен азыр бир угарманыбыз үнүн жаздырып жиберген экен, угузайын, анан кийинки каттарды окуйбуз дагы, андан ары сөзүбүздү улантабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Темаңар жакшы болуп атат. Бул жерден деген неме болуп атпайбы? Баягы ата-эне болгондон кийин келин келе жалка болуп атпайбы? Тем более 3 баласы болсо, күйөөсү негизи чечиш керек болчубу бул жерден. Негизи ал келинди ата-энеси алды беле же бала алды беле, ошол болуп атат да. Негизи маселе ошо күйөөсүндө болуп атат да, баладачы. Анан негизи ата-эне деген ата-эне да. Ошол экен негизи күйөөсү чечип койсо болмок да. Өзүнүн балдарына деле, 3 баласына деле жалка да, жана айтса оңдуктап туура эмес нерсе да бул. Негизи күйөөсү чечиш керек бул жерден баарын. Же бөлүнүп кетиш керек. Ата-энеси туруп мындай басат бекен, чай кайнатып иче алат бекен. Же бөлүнүп кетиш керек да. Бит көчөшкөнүңдү отко салба деген сөз бар го, ансандай анан бөлүнүп эле кетиш керек же күйөөсү чечиш керек да бир маселе. Келинге жалка да, конечно. Ал деле бирөөнүн кызы да. Сонун мага өзгөчө мындай пикирди мырзалардын атынан чыкканы аябай кубандырып атат да. Чын эле үйдүн башчысы эркек, кожоюн эркек жана эч качан келин мен кетем, биз бөлүнүшүбүз керек деп айтпай, бул жерде инициатор демилгени ошо үйдүн кожоюну көтөрүш керек болчу да. Чындыгында бул учурда кайнене кайнатасы жаш, чайын кайнатып иче алат. Биз ошол себептен Узар жекөөбүз эртеден бери бөлүнүш керек деп атабыз да. Эгер кайнене кайнатасы картаң, багар көрөрү жок болсо, биз биринчи кезекте төрт колдоп чыдаңыз, багыңыз, аз эле өмүр калыптыр деп батасын алсаңыз, бул батасын алып калыңыз деп айта турган жерде, биз биринчи кезекте айта турган жерде болчубуз да. Бирок бул жерде бүгүнкү күндө негизи жаш кайнене кайнаталар аябай көп. Бүгүнкү күндө аябай мындай тенденция ушундай болуп баратат. Жаш болуп алышы эле, келини бар, неберелери бар дегендей. Ошондуктан бөлүнүп эле жашаганы жакшы. Жолдошум жалгыз үйдө, жалгыз уул үйдө дейт. Жана айтпады беле? Бөлүнүп чыккандан кийин эркиндикке чыккан чымчыктай эле болдум депчи. Мынтип жазыптыр. Жолдошум жалгыз уул үйдө. Кааласам, каалабасам да чогуу жашачу адамдарданбыз. Военный болгондуктан башка аймакка которулуп кеткенбиз дейт. 4 жылдын жүзү болду. Кайын журтум нарындан шаарга көчүп кетишкен, пенсияга чыгып, чет жактарга Америкага көп барып турат. Ал жакка барганы кайненемдин ою өзгөрүлдү. Жакшы, ал жактын элин көрдү да, кандай жашашат. Өзүнчө жашагыла, жаш кезиңерде өз алдынча оокат кылып алгыла, эки жакка чыгып деп дейт. Ушинтип калган экен кайненеси.
сонун ырас эле айтып кеттиңиз бул нерсени. Угармандар дагы ортого салгыла пикириңерди. Кандайды ойлойсуңар, кантип бөлүнсө болот? Ата энеси, кайнене, кайнатасы жаш, күбөлүү күчтүү. Бирок келин ушу 9 жылдан бери кайнатасынын мүнөзүнө, албетте ар адамда мүнөз бар, ал мүнөздү ким тыяр дегендей, ал кайнатаны өзгөртө албайт, бирок ошонун мүнөзү мына бүгүнкү күндө аябагандай оор акыбалга жеткирип отурат. Психологдор иштешип атышат, бирок эгер психолог бир жакта иштешкени менен, бирок ал келин кайра эле ошол атмосферага, ошол үй бүлөгө барып жашаса, мындайча айтканда, бир жумада бир жолу психолог менен жолугат, анан кайра 7 күн кечке күнү түнү тигил аба ырайында жашап атат да. Өтө кыйын бул учурда. Жардам бериш өтө кыйын болуп атат. Демек, сиз кандай пикирдесиз? WhatsAppка пикириңизди жазыңыз 0705 53 16 64 сандары. Ал эми түз байланышка чыгам десеңиз, линиябыз бош 91 19 19 сандарында. Үйдө да угарманыбыз аябай сонун кеңештерин берип кетти. Эркек аты жазылган жок болуш керек, Сейил. Кошумча үн менен ушул азыр Ашар, биздин Ашар уктуруусуна, биздин угарманыбыздын көйгөйүнө чечүү чыгуу жолун кадимкидей көрсөтүп кетти да. Анткени чынында эле эгерде ар бир үй бүлөдө өзүнүн учурунда бир учурда өзүнүн келишпестиктери болуп кетет, жубайлардын ортосунда ар кандай ойлор, ар кандай суроолор жаралышы мүмкүн, бирок ошондо жубайлар бир ыкманы айтып кетебиз, Сейил, келин өзүнүн тууганы менен чечип алганга аракет кылсын, күйөө өзүнүн ата энеси менен, туугандары менен чечип кетсе жакшы. Анткени келин кайын журту менен ортого бир суроону коюп, алар менен талашып урушуп кетпестен, өзүнүн туугандары менен тил табышканды билет. Анткени ал үй бүлөдөн чыккан. Ал эми күйөөсү болсо өзүнүн ата энесинин тилин түшүнөт, алардын мүнөзүн билет. Анан биз бул жакта корко берүү кереги жок да. Эмес, балким түнт адам күйөөсү, балким аябай сый урмат көрсөтүп келген, ата энесине эч бир сөз айтпаган, деги эле баш көтөрбөгөн эркектерден болушу да мүмкүн. Бирок ата эне, эгерде ошол ата энени дагы бир четинен алардын карап көрсөң чыгуу жолу, эгерде булар бөлүнүп кетсе, анда ата энесин дагы мындай бир учур келет, башында оор болушу мүмкүн, жанакындай бир шок абалда калышы мүмкүн. Кантип силер бизден кетебиз деп биздин сөздү укпай өзүңөр каалаганды жасап атасыңар деген сөздөрдү да угушу мүмкүн, нааразычылыктары болушу мүмкүн. Кантип башынан эле сүйлөшкөнбүз, эмне силер бизди таштап кетип атасыңар, өзүңөр каалаган оокатыңарды кылам деп атасыңарбы, болбойт дегенге чейин барышы мүмкүн. Бирок акырындык менен алар ойлонот деп мен ишенем. Ойлонуп, анан туура негизи ушундай кылганы силер туура болуптур деп бир күн айтар деп ойлоп атам да. Ошон үчүн эч ким эч жака алыс качып кеткен жок, таштап аларды калтырып унутуп калалы деген каалоо жок, эч кандай бул жакта андай максат жок. Бирок ортодо ошол биримдикти, сый урматты сактап калуу максатында ошол ата энесине бул эркек айтса эле жакшы болот да. Туура сөздөрдү табыш керек, туура пикирин жеткириш керек. Ушундай болуп атат, ата апа биз силерди жакшы көрөбүз, бирок ортодо ушундай биз ушундай чечтик, 3 балалуу болдук, эми балдарыбызды өзүбүз тарбиялайлы, силерге абдан ыраазыбыз, ушунча убакытка чейин бизге кам көрдүңөр, жардам бердиңер, жакшы өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып келдиңер. Бирок эми биз азыр эми кичинекей мамлекет катары өзүнчө өзүбүздүн түтүнүбүздү дегендей, азыр ошо эмне деп коет, түн булатып баштайлы, эми уруксаат бергиле деп бир батасын ала турган учур балким. Азыр эми бул угармандын күйөөсү уккан жок деп ойлойм бул эфирде тилекке каршы, бирок жубайга ал укпаса да башка мырзалар угуп ойлонушар, ушундай абалда. Бизге дагы келиптир пикирлер, окуп бербейлиби? Эгер күйөөсү бөлүнөлү деп айтпаса, өзү айтыш керек, башында оор болот, бирок аягы жакшы болот деп ойлойм дейт. Бир чети такыр күйөө кыймылдабаса, өзү аракет кылып көрсө болот. Аракет кылса болот. Кутмандуу кечиңер менен Ашар берүүсүн сүйүп угам дейт. Кубанычтабыз.
Сейил туулган күнүң кут болсун, ден соолук узун өмүр каалайм, элдин кыздардан болуп аман жүр деген каалоолор келет мага. Чоң рахмат. Кайнатасын кийлигиштирбей, кайнене күйөө чечсе болмок. Кийлигишүүгө балким келин өзү да себепкер чыгар дейт. Эми биз чындыгында келишпестик болгон жерде эки адамдын тең кайсы бир деңгээлде салымы болот да. Бирок деген суроо туулат. Бул жерде кандай деп айтсам, биз ал келин менен Узар эже аябай жакын сүйлөшкөндүктөн, иштешкендиктен ушуга чейин бир нече жолу бул жөнүндө кабарыбыз көп болгондуктан, анан ушул маселени замандашыбыздын макулдугу менен ортого салып отурабыз. Анан бул жерде келин кайсы бир деңгээлде аябай себепкер деп айткандан мен алыс болот элем да. Ал менимче 9 жыл чогуу жашагандын өзү эле бул чоң чыдамкайлык, чоң сабырдуулук. Анан улуу мундун адамдарынын көбүндө биз психолог катары айтат элек, көптөгөн өзү менен иштей турган бир ар бир адамда боло турган бир кандай деп айтсак мындай психологиялык тил менен ар бир адамда калыптанып калган терс мүнөздөр, терс кыялдар, үй бүлөгө жик салган же болбосо үй бүлөдөгү жакшынакай атмосфераны бузган бир реакцияларыбыз бар да. Бул ар бир адамда бар. Анан өзү менен иштеген адам, өзүнүн ошол реакциясын тууралагысы келген адамдар тилекке каршы аз. Улуу муунда бул өтө кыйын. Улуу муун ушундай эле болуш керек. Келиндин орду моякта, бала деген баладай болуш керек. Ата деген туура сүйлөп атабы, туура эмес сүйлөп атабы, атанын сөзү дайым туура деген стили, жашоо стили менен көнүп калган. Ошондуктан бул жерде мындай себепкер болуп атат деп айткандан да алыс элем. Ооба, 5 кол тең эмес, кээде келиндер өзүбүз себепкер болобуз. Бул учурда такыр айласы төнгөндө анан психологко кайрылган, бирок Кудайга шүгүр азыр кичине абалы жакшыраак. Бирок бир мындай кырдаалды кайсы бир жерин өзгөртүү керек болуп турат да. Кошумча маалымат айтып атат угарманыбыз. Бөлүнөлү деп бир кездерде аракет кылдым. Жолдошум көтөрүлбөгөн кезде дейт, атабыз такыр эле көнбөй, мен өлгөндө чыгасыңар деген. Демек бул суроону айтып көргөн, күйөөсү эч кыймылдабаганда өзү айтып көргөн экен. Биздин азыркы ошо айымдын көйгөйүн сүйлөшүп атпайбызбы? Атабыз такыр эле көнбөй, мен өлгөндө чыгасыңар деген ушул сөздү, оор сөз да, ошентип. Демек манипуляция биякта ачык айрым эле. Мындай кыласыңар, бүттү калган иштегениңерди уккум келбейт деген. Анткени бир максаттар бар бул адамдардын, ушул атанын балким өзүнүн бир чечилбеген суроолору барбы? Мындай эл эмне дейт дегенди дагы көздөп атат деп ойлойм мен. Анткени эл мындай бөлүнүп жашаптыр, чогуу турбай калышыптыр. Булар деген өзүнчө арылыс кетип калыптыр деген сөздүн өзү эле көп учурда мындай ушул сөздү көтөрө албай эле бирөөнүн оюн күтүп эле ошол адамдар эмне дейт деп эле балким айылдагылардан бир азыр эми мен болжолдоп эле айтып атам, билбейм ал атанын ою эмне, максаты эмне мынтип токтотуп койгондору. Бирок менимче элди бул ойду көптөр айтып келет, эл эмне дейт деп мен ушинтип жашап келгем дегендер. Эл эмне дейт, эл өзүнүн камын көрөт. Эл деген канчалык жакшы кылсаң дагы эл бүгүнкү күндө мурун деле, азыр деле, келечекте деле өзүнүн баары бир сын пикир сөзүн айта берет. Жагасыңар, жакпайсыңар, баары бир сөздөр айтыла берет. Демек силер кимге жагымдуу жашайм дейсиңер, элге жагымдуу жашайм дейсиңерби, же өзүңөрдүн кичине мындай үй бүлөңөрдү чынында эле мындай сактап калуу максатын карайсыңарбы, же эл минтип атат, тигинтип атат деп элдин сөзү менен жашоо бүгүнкү күндө бул уже мындай чынында эле бир терс бир көйгөйгө айланып эле келатат деп ойлойм да. Анткени себептердин бирөөсү көп учурда адамдар менен иштөөдө билип келебиз, ушул кошуна эмне дейт дедик, анан ата энем эмне дейт дедик, анан тигил эмне дейт. Бирок билесиңерби, алар кайсы учурда кандай сонун иш кылган күндө деле эл айтып коет баары бир. Мен бир мисалды айтып кетем.
сүйлөшүүдө 10 ишти мындай сиз тараптан 10 ишти аткарыш керек болсо 9-ун жакшы жазсаңар, акыркысын туура эмес аткарып койсоңор же ошол учурда акыркысында жыгылсаңар, анда эл ошол акыркысын эстейт. Мурункусун айтпашы мүмкүн. Мына мынтиптир, тигинин баланчанын баласы мындай болуп калыптыр деген айтылат да. Ошон үчүн бул жакта бул атанын максаты эмнеде экенин ошону билиш керек болуп атат. Демек ата менен иштешүү керек түздөн-түз, бирок албетте бул мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Мындай сөздөр менен негизи балдарыбызды манипуляция кылгандан алыс болсок, азыр биздин уктуруубузду ар кыл курактагы адамдар угуп атат. Буюрса алдыда келечекте балдарыбыз чоңоюп келатышат. Анан мен өлгөндө, анан мен тирүү кезде мени аттап өтүп кетпейсиң деген сыяктуу бир сөздөр менен жаштарыбызды кыйнабасак. Мисалы менин деле бир уул бир кызым гана бар. Анан элдин баары ойлошот, эми бир уул болгондон кийин келин үйдө жашаш керек, үйдө калыш керек деп. Бирок мен азыркы кичинекей кезинен бери өспүрүм куракта бышырып келатам кулагын, силер үйлөнгөндө дароо бөлүнөсүңөр, ошон үчүн үйлөнөргө чейин мен каякта жашайм, кантип багам, баарын ойлоно жүр, анан ошондо кыйналбай жашайсыңар, кыскасы бул үйдө чогуу турбайбыз деп көндүрүп келатам да. Анан ал дагы буга даяр, азыр эле ойлонот. Кээде ортого салып калат, мен мынтип ойлонуп атам, тигинтип атам деп өспүрүм экенине карабай, анан бир жолу кайра айтып койдум окшойт. Эмне эле менин ала элек аялымды эле жактырбай айтасыз дейт. Туура. Шек келтиребиз. Мен билбейм кайсы кимди аларым, бирок азыртадан эле аны кетсин деп атасыз деп ор дезилет. Анан жок, мен андай мааниде айткан жокмун деп күлдүм эле. Бирөөлөр келип эшиктин алдында такылдатып атчу. Дагы каттарды окуп берели. Салам Окей радиосу, Сейлеже, Узареже, мен да кошулам. Ар бир үй бүлө алдынча болуп жашашы керек. Азыркы убакытта ушул көйгөйдөн көптөгөн үй бүлөлөрдө тынчтык жок, ажырашып жатышат деп ойлойм. Ата эне туура түшүнүш керек. Балдарынын бактылуу болушун кааласа, макул болуп дейт, ынтымакта болуш керек. Биз да үйлөнгөндөн көп кыйынчылыктар болгон. 3 айдан кийин бөлүнүп кеткенбиз, ар бир нерсени ысыгында чечиш керек дейт. Туура. Кандайсыздар Узареже, Сейлеже, көптөн бери баарлаша элекпиз, ишибиз көп. Сейлеже, туулган күнүңүз кут болсун, элдин кызматында эле жүрө бериңиздер, бүлөгүңүздөргө ишиңиздер ийгилик деп биздин Мирланыбыз экен. Рахмат, Мирлан. Дагы бир үн келиптир, угуп көрбөйлү, Саламатсыздарбы? Ашар уктуруусу. Мен да вот азыр силердин программаңарды угуп турупчу, чын эле аябай сонун ойду алып чыгып жатасыздар. Мен дагы Кыргызстан боюнча ошол семинарларды өтөм да, балдарды тарбиялоо, күйөөсү менен аялдын ортосундагы мамиле боюнча. Ошондо көптөгөн эле 48-50 жаштагы эжелерибиз деле айтышат да, ошол өмүр бою жолдошумдун кайын-журтума карап келдим, бирок бир ыраазычылык жок, рахмат деген сөз жок дегендейчи. Анан ошондуктан бул азыркы учурга чейин биздин маданиятыбыздын болуп атпайбы? Бирок кээ бирки өзгөртө турган маданиятты туура өзгөрткөн жакшы да. Анткени ар бир үй бүлө бекем болсо, балдарыбыздын эмоционалдык абалы жакшы болсо, ошондо гана биздин Кыргызстаныбызда мындай үй бүлөлөр, ошонун негизинде мамлекетибиз дагы бекем болмок да. Биз ата эне катары, жубайдар катары бири-бирибизге, анан өзүбүздүн балдарыбызга гана мындай милдеттүү түрдө жардам көрсөтүп кызмат кылабыз да. Бирок кайын-журт, ата эне булар деген ал үй бүлөдөн чыктык да. Ошондуктан аларга биз жөн гана сый-урмат көрсөтүп, мындай көмөктөшүп жардам бере алабыз. Бир отоло жашап, алардын дайыма ысык сугун, кирин жууп, күн сайын тамагын кылуу дегенге негизи эненин милдети эмес. Эненин милдети балага тарбия берүү, баланын тамагын күн сайын берүү, бул эненин милдети деп түшүнөм да. Мен дагы ошол чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы, аябай сонун
ойлор айтылып кетти. Ооба, мен ушул жерден бир нерсени дагы аябай жакшы эстетип койду да. Негизи биздин кыргыз элибизде аябай сонун салт сана, маданиятыбыз бар. Анан жана буга чейин да бир пикирлер айтылбады. Ушундай эле болуп келген, эми ушундай эле болуп калат депчи. Анан ушундай позицияда болбой келгиле азыркы муун макул, улуу муунду өзгөртө албасак да X муунун деп коелу. Кийинки постсоветтик же болбосо Y мууну же болбосо Z мууну келатат да. Биз ошо орто муун келаткан муунду бөлүнүп жашоо керек деген нерсе бул нормалдуу нерсе деп мындай маданиятыбыздын, салт санабыздын жакшы жерлерин алып калып, ал эми үй бүлөгө залакасын тийгизген, балдарыбыздын эмоционалдык абалын жабыркаткан. Мисалы бүгүнкү күндө биз Узар Эжиев көзү иштешип аткан адамдардын көбү бала кезинде алган жараттары мына канчага чыкса да ээрчип тим эле тушап эки бутунан ушунчалык кыйнап келет да. Мунун баардыгы ошо чогуу жашагандыктан, байкуш аял өзүнүн балдарына көңүл бурбай, жалаң гана кайын журттун түйшүгү менен жүрүп, баягы балдардын сүйүү чөйчөгү, жан дүйнөсү бош боюнча калып, энелик мээримге тойбой калгандыктан жабыркап калганын байкап келебиз да. Ошондуктан келиңиздер, баарыбыз жапырт ата эне багууга муктаж болуп калган чакты колдон келишинче өзүнчө жашоо деген нерсени биздин салт санабызга, маданиятыбызга сиңирсек аябай жакшы болот эле да. Ошондо гана бизде көптөгөн дени сак үй бүлөлөр жаралып, дени сак үй бүлө болсо дени сак муун келет, дени сак муун болсо коомубуздун дени сак болот, коомубуздун дени сак болсо мамлекетибиз бекем болот дегендей да. Ар мамлекетибиздин пайдубалы бул ошол эле үй бүлөлөрдүн абалы болуп атпайбы? Үй бүлө, ар бир үй бүлө биригип келип чоң мамлекетти түзүп атабыз да. Ошондуктан чоң рахмат сиздин пикириңизге. Аябай сонун тим эле того тер жерин айтып кеттиңиз. Мен да аябай ыраазычылык айткым келип атат. Азыркы ошо үнүн кошкон Адис айым экен, ошо балдар менен иштөөдө деп айтып кетти. Демек, эмоционалдык абал жөнүндө айтып кетти. Балдардын ушул балдардын психикасына, балдардын ой жүгүртүүсүнө кандай таасир этерин. Бул биздин ортого койгон көйгөй, бул келиндин жашоосу өзүнө эле тиешелүү, өзүнө эле ден соолугу жабыркаган жок. Бул жакта балдарды дагы айтып кеттик. Балдарга кандай түздөн түз таасир этип атканын. Ошон үчүн сиз азыр ошол үнүңүз менен голосовойду жибергенде да айтып кеткениңиздей, чынында эле балдарга таасир этсе, анда албетте айым, апа кайра кыйналат. Мен балдарым жакшы бакпай койдум, мен жакшы көңүл бура албай атам, убактым жетпей атат, ал жака аларга ар бирөөсүнө тейлегенге мына кайра өзүнө эмне сезим келет, өзүн күнөөлүү сезет. Мен жакшы апа эмесмин деген абалга чейин жеткен учурлар да көп болот айымдардын арасында. Демек, мен жакшы апа эмесмин, мен жакшы жубай эмесмин, мен жетишпей жатам, мен ушундаймын деген. Демек, элестеткиле, бул кандай бири-бирине байланыштуу, кандай бири-биринин аркасынан ээрчитип жүргөн көйгөй, проблема. Негизи эле бир ой менен жыйынтыктайын деп аттым эле. Атым эле учуп кетти да, сонун ойду айтайын деп аттым эле. Негизи бүгүнкү уктуруубузду мындай убактыбыз аябай аз калыптыр, 5 эле мүнөт калыптыр карамагыбызда. Жыйынтыктай келе турган болсок, мен бүгүнкү ушу көйгөйүн ортого салган айымга биринчиден ыраазычылык билдиргим келип атат. Анткени ар бир эле адам ушундай ортого салып, ачык айтып ачыла бербейт. Бирок сиз ачылдыңыз, радиого алып чыгууңузга макул болдуңуз. Бул эң сонун, анткени силердин жашооңордон башкалар да сабак алып, балким жаштар угуп, үйлөнөрүм, бөлүнгөнгө аракет кылыш керек экен десе, кай бир үй бүлөлөр бөлүнөлү деген ойго келиши мүмкүн да. Анан мен чакырат элем, сиз буга биринчи максат, биринчи кадамдар практикалык акырындык менен, балким буга бир топ убакыт талап кылынар. Күйөөңүздүн мындайча айтканда мээсинде биз билебиз да, кайсы бир маалымат биздин мээбизде нейрондук маалымат боюнча нейрондук байланыш пайда болот, нейрондук байланышка келип маалымат жазылат. Ошондой байланыш пайда болгон жолдошуңузда бөлүнүп жашаш керек деген эми ошону күн сайын мүмкүнчүлүк болгон сайын ар кандай формада, ар кандай суранычта буйрук берип, үйрөтүп, таарынып эмес,
күйөөңүздүн кулагын мындай кыргыздар бышырып деп коет го кулагын бышырып акырындык менен күйөөңүз менен иштешип көрүңүз. Айта бериңиз, кичинеден айта бериңиз. Анан бул эмнеге маанилүү экенин айтканга аракет кылыңыз да, жана сиз өзүңүздү кандай сезип атканыңызды. Анткени биз күйөөңүздүн жаман адам экенин айткан жоксуз, жакшы, мамилеңер да жакшы экен, ден соолугуңузду, сезимдериңизди, анан ошонун айынан балдарга тийгизип аткан таасириңизди айтып күйөөңүздү көндүргөнгө аракет кылыңыз. Эгер сиздин аракетиңизде майнап чыкпаса, негизи мен ойлойм бир мүмкүнчүлүк табылар депчи. Буюрса ошондой болор. Анан сизге ден соолук. Биздин ушул айым угарманыбыз көйгөйүн ортого салган, анан жардам сураганы мага мен абдан ушул жагын баса белгилеп айткым келип атат. Анткени көп адамдар бүгүнкү күндө өзү менен өзү болуп жардам да сурабайт, бирок бул айым жардам сурап кайрылганына да мен абдан кубанып турам. Демек жылыш болот. Кандайсыңар Сейил, биз балдарга тарбия бере албайбыз, алар бизди көрүп алышат го дейм дейт. Ооба, туура. Сейил эже, мен чоң рахмат Карлыгач үн кошкон дейт. Карлыгач ооба психолог келечектеги буюрса. Ооба, ушул темада тренинг, мен ушул үнүн угуп атып эле аябай жылуу учуруп атат дедим эле. Тренинг семинарларды өткөрүп келет, өзү дагы 4 баланын апасы, анан менимче жаңылбасам кайын журту менен жашоо тажрыйбасы бар да. Макул анда Карлыгач, терең ыраазычылык сизге. Биз коштошолу, мына жетип болоюн деп атат. Баардыгыңыздарга ийгилик, акылмандуулук, үй бүлөңүздөрдө дайым тынчтык орун алсын. Силер менен Ашар уктуруусунда, үй бүлөлүк Окей радиосунда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова кызмат кылдык. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Болу бир үйдүн ак жолугуң баштан түшпөй эси болду сүйүңдүн көзүң менен кошо